Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu vesselamu ala eşrafil enbiya ve imamil mursalin. Seyyidina ve habibina ve mevlana Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Hurmatly talabalar, biz ötkönde Ramazan sabagını başlaganbız. Kayra ulantabız inşallah. Bugün Ramazan'ın birinci gün. Elhamdülillah. Köpten beri kütkön orozo Allah Taalam barыбыз жеткизди. Бул эң чоң неmat. Өлбөстөн, орбастан Рамазанга кирип келдик. Кудайга шүгүр. Биринчи Аллага шүгүр кылыш керек. Көптөгөн адамдар бар, Рамазанга жетпей калды. Көптөгөн адамдар жеткен, бирок орукчан, оруп атат, орозо карамай албайт. Бизге Алла Таалам орозо кармаганга да мүмкүнчүлүк берди. Таравиге да мүмкүнчүлүк берди. Ошон үчүн мына ыйык ай келди. Алла Субханаху ва Таала ушул айда көп ибадат кылганга барыбызга товфик берсин. Бул кереметтүү берекет ай балдар, шайтандар байланат, бейиштин эшиги ачылынат, дозоктун эшиги жабылат. Ошон үчүн орозодо көбүрөөк Кур'ан менен, ибадат менен, зикир менен, тоба менен, истигфар менен өткөзгөнгө Алла Таала мүмкүнчүлүк берсин. Ошол менен алек болойлук барыбыз. Анан өткөнгү сабакта биз орозонун фарздыгы, орозонун түрлөрү, орозого байланыштуу ниет ушуларды айтканбыз. Бүгүнкү сабагыбыз саарлык жана ифтар биринчиси. Suhur. As-suhur degeni erте мененки вакыттагы тамак жегенде айтылат. Suhur деп түндүн акыркы бөлүгүндө туруп, ошол вакытта тамактанууну suhur деп айтылат. Ва минху саар. Сахар, ошон үчүн саарлык деп айтылат, zuhur деп айтылат кээ бирок негизи бул саарлык тамагы. Эрте менен тамак жешилик. Эрте менен туруп орозодо тамак жешилик бул дагы мустахаб, суннат амал. Кээ бир уламалар мустахаб деген, кээ бир уламалар суннат деген. Бул берекелүү нерсе. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytat tasahharu fe inne fis-suhuri baraka. Erте менен туруп тамак жегиле, эрте менен тамак жесеңер, орозоңордо береке болот деген. Ошон үчүн эрте менен туруп саарлык жеген жакшы амалга келет. Сүннөт амалга келет. Башка хадисте келет, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, биз менен ахли китаптын ортосундагы орозонун айырмасы ас-сухур деген. Акалату таам, я акалату сухур деген. Ахли китап аларга дагы орозо фарз болгон, яһудилерге, насараларда орозо кармаган, бирок аларда уктагандан кийин турса, тамак жегенге болгон эмес, мүмкүнчүлүк болгон эмес. Уктады, турду, болду, тамак жей албайт. Бизге эмне кылган? Аллах Субханаху ва Таала жеңилдик кылган, таравih окуп, жатып, кийин туруп, эрте менен тамак жейсин. Ошо субу садыкка чейин тамак жейишлекти бизге мубах кылган. Жесе болот. Бул дагы мусулмандардын өзгөчөлүгү. Ошон үчүн эрте менен туруп, жок дегенде бир пияла чай, bir utam su, bir turam nan jep koygon жакшы нерсе. Ошол береке болот. Ошол аркылуу Аллах Субханаху ва Таала бир күн бою орозо кармаганды жеңил кылат. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн сухурлук бул кылуу, саарлык эрте менен саарлык жешлик бул дагы мустахаб суннат амал. Буну курсагың ток болсо деле жок дегенде бир утам суу ичип койгонуң жакшы нерсе болот. Андан кийинки маселе негизи саарлыкты кечиктирип кылган мустахаб. Кечиктирген мустахаб. İftarda ta'cil mustahab. Tahir suhur deyt. Saharlıkты misалы бүгүн күндө 5:20 жабылса, ошол 5:10, 5:15ке чейин апарып жапкан жакшы. Жабылыш вактынан 10 минут, 15 минут алдын жапкан жакшы. Ошого чейин жеп барсаң, бул жакшы нерсе. Tahir кылган. Ал эми ифтарда, балдар, ифтарда ta'cil afzal. Iftarda ta'cil дегени күн баттыбы, орозо бүттөт. Күн батты, орозо бүттү. Түшүнүңөрбү? Эми нар жагына күтүштүн кажети жок. Күн бассын, күндүн нуру жоголсун, караңгы кирсин, чымчык сайрасын, же болбосо асманда жылдыздар көрүнсүн деген мындай нерсе жок. Шариатта ошол күндүн баттыбы ва атимму сом илел-лейл. Күн баттыбы? Болду. Орозо вакты бүттү. Сен таахир кылган менен соо албайсың. Ошон үчүн таъжилул ифтар дейлет. Вакыт көрсөткөн вакыт менен вакыт кирдиби? Ошол вакытта тезде ифтар кылган жакшы нерсе. Саарлыкты кечиктирген жакшы нерсе, ифтарды тездеткен жакшы нерсе. Түшүнүңөрбү? Андан тездеткенден дагы бир жакшы жагы балдар, өзүңдүн абдият экениңди билдиресиң Кудайдын астында. Мен алсыз кулуңмун, эптеп чыдап жеттим, Аллахым Кудайга шүгүр деп, ошол орозону тезирээк ачканда өзүңдүн Алланын алсыз кулу экендигин дагы билдиргенге бир не болот, мүмкүнчүлүк болот. Ошон үчүн ифтарда таъжил тезирээк ачкан жакшы, вакыт келер замат, сухурлукта аны кечиктирип саарлык кылган жакшы нерсе. Бул мустахаб амалдарга кирет.
Анан ифтар кылган учурда эң жакшысы хурма менен ифтар кылыш керек. Хурма менен. Хурма болбосо шириндиктер менен, ширин таттуу нерсени жеп ифтар. Алда болбосо суу менен. Ушул тартипти уламалар мустахаб дейт. Ушул тартип менен ачкан жакшы. Эң жакшысы хурма болбосо шириндик, таттуу нерселер менен, ал болбосо суу менен ооз ачуу бул жакшы нерсе болуп эсептелет. Ошон үчүн орозодо ушул нерселерди эске алыш керек. Анан саарлыкка байланыштуу дагы бир маселе, буну да билип алгыла. Бир адам саарлык кылып күмөн кылса, вакыт бар экен деп адашып жеп алган болсо, кийин караса күн чыгып калган болсо, күн чыккандан мурда субу садык болуп калган болсо, анда ал орозо болбойт. Орозосун уланта берет. Бирок ал адам ошол күндүн орозосунун казасын кармайт. Ал орозо жараксыз болуп эсептелет. Кийин бир күнүнө күн орозо тутуп берет. Ошондой эле ифтарда ошондой. Кээде ифтарда адашып адам баласы вакыт кирди, күн батты деп оозун ачып алат. Акыйкатта күн батпаган болуп чыгат. Күн бүркө болуп калды, саатын ката болуп калды, кандайдыр бир себеп менен таппай билбей калдың. Ошондой учурларда эмне кылат десе, уламалар айтат, ошол күндүн орозосун кайра кармайт. Ал каза болуп эсептелет. Түшүнүңөрбү? Ошол убагында ачыш керек, убагында жабыш керек. Эгер адашып калган болсо, саарлыкта же ифтарда, анда ал адам эмне кылат экен? Ошол күндүн орозону кайрадан кармап бергенге милдеттүү болуп эсептелет. Бул саарлык жана ифтарга тиешелүү маселе. Андан кийинки маселе, бул эң көп кездешүүчү маселе, орозону кайсы нерселер бузат жана кайсы нерселер бузбайт деген маселе турат. Бул өтө керек, өтө көп суралат. Ушуну жакшылап билип алгыла. Орозону бузуучу нерселер бар, орозону бузбай турган нерселер бар. Негизги эреже балдар манфазу асли дейт. Негизги адам баласы шариатта тыйып салган орозонун 3 өкүмү бар. Ошо 3 нерседен тыйып салыш, өзүнүн тыйыш керек. Жегенден, ичкенден, шахваттан. Ошол 3 нерсени тыйуу, нерседен өзүнүн тыйуу орозо деп айтылат. Ошон үчүн көбүнчө орозо ушул 3 нерсенин табылып калган себепти орозо бузулуп калат. Бузулганда кээ бир учурларда каза эле важып болот, кээ бир учурларда балдар каза менен кошо кафара да важып болот. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн бүгүн биз силерге иншалла орозонун бузулуп калган учурларында качан кафара важып болот, качан каза важып болот, качан бузулат, бузулбайт, ушулар боюнча кыскача түшүндүрмө беребиз. Демек шариатта орозо дегени тамак жегенден, ичкенден жана жыма кылгандан өзүн тыйуу деди. Эгерде бир адам адашып жеп алса, адашып жеп алды, ичип алды, эмне болот десе, шарият жеңилдик берген. Ал адамдын адашып жеп алган үчүн, эстен чыгып калган үчүн, насыян болгон үчүн орозосу бузулбайт. Орозо бузулбайт. Адашып кеттиң, себеби күнүң жеп жүргөн адам көнүп калган, жей берет, иче берет. Эми ичип алды бир суу, анда шариятыбыз айтат, адашкан болсо, насыян болсо, анын орозосу бузулбайт дейт. Жеп алса да, ичип алса да, шахватка барса деле анын нерсе орозосу бузулбайт. Ал адам не кылбайт? Орозо карма бербейт, орозону уланта берет. Ага каза важип эмес. Түшүнүңөрбү? Албетте атайлап жеген болсо, атайлап ичкен болсо, бул сүрөттөрдө балдар атайлаган себептүү каза менен кошо кафара да важип болот. Орозо экенин билип туруп атайлап тамак жеди. Билип туруп суу ичип алды, атайлап бузду. Анда шарият буга жазалап кафара бересин дейт. Кафара итху ракаба дейт. Итху ракаба бул бүгүнкү күндө эми кул жок, кул азат кылуу деген жок. Экинчи маселе 30 күн орозо кармайсың. 60 күн орозо кармайсың. Биринчи эмне кыласың? Бир күн казасын да кармайсың ошо күндүн атайлап ачканың үчүн. Андан сырткары эмне кыласың? 60 күн үзбөстөн туруп кафараны карма беришлик бул ошол адамдын милдети болуп эсептелет. Эгерде ал адам ага кудурети жетпесе, анда шариатта айтат 60 мискинге тамак берсин дейт. Бул 3-чү орундагы даражада кафара. Бул 3-чүсү. Эгерде орозого кудурети жетпесе, анда ал 60 күн не кылат? Бир мискинге тамак берет. Мискинге тамак берген милдеттүү. Демек, кээ бир учурларда орозону бузган үчүн кафара важип болот, кээ бир учурларда важип болбойт. Важип болгон кафаранын учурлары негизинен аммыт болуш керек. Атайлап орозону бузган болсо, ошондо эмне болот? Орозонун казасы менен кошо кафара да важип болот. Экинчиси балдар, ошол жеп алган нерсеси бая жей турган болуш керек. Эгер жеп алган нерсеси жебей турган, адатта жейилбей турган нерсе болсо, анда каза важип болот, кафара важип болбойт. Түшүнүңөрбү? Мисалы, топурак жеп алды, жейилбей турган нерселерди жеп алды, ал учурларда уламалар айтат, айталап жеген болсо деле эмне болот?
бул учурларда каза важып болот, кафара важып болбойт. Ал эми тамак жесең атайлап, анда кафара да важып болот, каза да важып болот. Түшүнүңөрбү? Демек жеген нерсе дагы эске алынат. Жеген нерсең эгерде адатта желүүчү нерсе болсо, анда кафара дагы важып болот. Адатта жейилбесе, каза важып болот, кафара важып болбойт. Бул балдар усул, буларды жаттап алгыла. Түшүнүңөрбү? Андан кийин дагы бир нерсе, баягы адамдын денесине пайдалуу болуш керек. Эгерде адамдын денесине пайда бербесе, шектүү нерсе болуп калса, анда аны менен дагы каза важып болот, кафара важып болбойт. Кафараны важып болуш үчүн амдан болуш керек, адатта жейле турган нерсе, адамдын денесине пайда берүүчү болуш керек, жана лаззат болуш керек. Рахат да болуш керек. Эгер рахат камил болбосо, анда дагы не болбойт, кафара важып болбойт. Түшүнүңөрбү? Мисалы жимада лаззат толук болгон үчүн кафара важып болот. Эгер жима болбосо, бахимага жима кылса, анда каза важып болот, кафара важып болбойт. Себеби лаззат камил табылбаган үчүн. Мына ушундай эрежелер бар. Ушунун негизинде уламалар көптөгөн маселелерди чыгарган. Түшүнүңөрбү? Биринчиси, эгер бир адам унутуп, жеп ичип алган болсо, анда орозосу бузулат, ал бузулбайт. Ал жеген нерсеси аз болобу, көп болобу, эчтеке болбойт, бузулбайт. Албетте, көргөн адам ошону айтып коюш керекпи, айтпаш керекпи деген маселе бар. Бирөө жеп атат, ичип атат, орозо кармаган. Уламалар айтат, эгер жанагы адам жаш болсо, күчтүү болсо айткыла дейт. Сен орозосун эскертип койгула дейт. Эгерде орукчаныраак болсо, же аксакал адам болсо, карып калган болсо, анда тийбей эле койгула, жесе боло берет дейт. Аны Алла Таалам тамак берди, жеди, ичирди дейт. Түшүнүңөрбү? Көрүп калган учурда тиги тараф эгерде алсыз болсо, аны айтпай эле койгон дурус, ал жеп ичсе боло берет. Эгер жаш болсо, силерге окшогон, анда эскертип коюш керек. Сен орозосун, орозо кармагансың, суу ичип алдың, андай кылба деп эскертип коюш керек. Бирок насыян жеген үчүн орозосу бузулбайт. Түшүнүңөрбү? Жана орозо учурунда балдар көзүнө сурма койсо болот. Сурма коюу менен ооз ачылбайт. Сурма көзүңө койдуң, ошонун даамы халкка келип калды. Мындай эме кылсаң даамданып атат. Түшүнүңөрбү? Бар бир ооз ачылбайт. Сурма коюу менен эмне кылынбайт? Орозо ачылбайт. Түшүнүңөрбү? Көздөн негизи жауфка кеткен неме жок, манфаз жок. Бул жауф маъда, жауф димаг, эки жауф бар. Ошого жеткен нерселер ооз ачат балдар негизи. Ал дагы манфаз асли болуш керек. Ооздан, мурундан, кулактан, дубурдан. Ушул төрт тарафтан бирдеге кирсе, жеген нерселер, дабалар, дарылар, ушулар аркылуу гана орозо ачылат. Эгерде бир адам көзүнө эмне кылса, сурма койсо, ал сурма коюш менен ал адамдын оозу ачылбайт. Ошондой эле денеңди майладың, майды алып сүрттүң, башыңа сүрттүң, колуңа сүрттүң, бүт денеңе сүрттүң, денеңе сиңди алмай, орозо ачылбайт. Түшүнүңөрбү? Аны менен дагы орозо ачылбайт. Дагы бир сүрөтү, сен жыттуу нерсени жыттадың. Атыр жыттадың, жыттуу майды жыттадың. Ошого нерселерди жыттасаң, аны менен дагы орозо ачылбайт. Түшүнүңөрбү? Жыттуу нерсени жыттаганда орозо ачылбайт балдар. Бирок дагы бир маселе бар, бул духан, түтүн. Эгер сен түтүндү жыттасаң, анда орозо ачылат. Мисалы бир адам арча жакты, ысык жакты. Же болсо бирдекени күйгүзүп койду. Ошонун жыты келип атат. Барып жыттасаң, анда орозо ачылат. Түшүнүңөрбү? Оозуңарга ошол духан кирсе, түтүн кирсе, аны менен орозо ачылат. Эгер ошол эле нерсени, арчаны, башка нерсени жөнөкөй эле түтүнү жок жыттасаң, ооз ачылбайт. Мисалы бүгүнкү күндөгү атырларды алып сүртөсүңөр, булар жөнөкөй эле май, жыттасаң жыты сенин дымагыңа жетет. Бирок мында духан жок, түтүн жок. Ошо менен ооз ачылбайт балдар. Түшүнүңөрбү? Ошондой эле парга кирип калсаңар, мисалы, парга кирип калып, ошол пардагы сууду нымдуулукту жыттап жутуп алсаңар, ооз ачылып калат. Ооз ачылып калат. Эгерде андай кылып жутпасаңар, башка кылбаса, ооз ачылбайт. Курук болсо. Демек, не болду? Көзүңө сурма койсоң, же болбосо денеңди майласаң, же болбосо жыттуу нерселер жыттасаң, анда ал нерсе менен адамдын оозу ачылбайт балдар. Түшүнүктүбү? Ошондой эле адамдын тамагына чаң, чымын, чиркей, ушуга окшогон нерселер кирип кетсе, бунда дагы ооз ачылбайт. Бирок ушул нерселер атайлап жутуп алса, аны ачылат. Чымынды алдыңда кармап туруп жутуп алдың. Же оозуңду ачып, топуракты киргизип берип атайлап, кастан кылдың. Анда ооз ачылат. Түшүнүңөрбү? Атайлаган жоксуң, баратканыңда шамал болду, шаң кирип кетти. Же бир чирке учуп кирип кетти. Анда сенин оозуң ачылбайт. Түшүнүңөрбү? Эгерде адам баласы
оозундагы тиштин арасындагы нерселер, мисалы эт, анан калдыктар калып кетет го тиштин арасында. Ошолорду жеп алса эмне болот деген маселе бар. Эгерде ошол нерсе балдар кичинекей болсо, мисалы химмаса дейт, нокоттой болсо, аны жутуп алса, анда ооз ачылбайт. Бирок ошол нерсени чыгарып, анан жутсаң оозуң ачылат. Оозуңда турат, оозуңдан эле алдыңдагын ошол жактан жутулуп кетти, анда чыгарган жоксуң, ооз ачылбайт. Эгерде нокоттон кичине же андан чоң нерсени чыгарып алып туруп, кайра жутсаң, анда оозуң ачылып калат. Түшүнүңөрбү? Дагы ошондой эле оозуңдагы түпүрүктү, шилекейиңди топтоп жүрүп, же ошону жутсаң, ага да ооз ачылбайт. Ал аз болобу, көп болобу, шилекейиңди, түпүрүгүңдү жутса, адам баласы өзүнүн ичинен чыккан нерсени жутса, аны менен ооз ачылбайт. Түшүнүңөрбү? Ошондой эле какырык, же ошо мурдундагы жаман нерсе, аны дагы тазалайм деп кирип кеткен болсо, халкка тамак аркылуу кирип кетсе, аны менен дагы ооз ачылбайт. Ошондой эле балдар, бир адам ихтилам болуп калса, калган болсо, жунуп болуп калса, аны менен дагы орозо бузулбайт. Орозо болуш үчүн жунуптан таза болуш шарт эмес. Бирок кечиктирип жүргөн болбойт, жуунбай жүрө берген күнөөкөр болот. Жуунуш керек тезде, бирок жуунбай жүрсө, ихтилам болуп калса, аны менен адамдын орозосу бузулуп калбайт, бирок кийинки намаз келгенге чейин жуунганга шашылыш керек. Тезде жуунганга аракет кылыш керек. Түшүнүңөрбү? Bir adam oğzuna birdekeni salıp uktap kaldı. Jeyim dem жатып uktap kalıptır. Erte menен tursa күн чыгып калган. Ne болот десе, орозосу болбойт. Орозосу болбойт, бирок кафара болбойт, каза важип болот. Түшүнүңөрбү? Кафара важип болбойт, каза важип болот. Ошондой эле бир адам орозодо тарат алып атып, адашып кетип, суу кирип кетти. Ошон үчүн орозодо этият кылгыла, каркара кылбагыла деп айтылат го, усулда башкада этият кылыш керек. Орозодо суу кирип кетсе, ооз ачылып калат. Ооз ачылат, бирок кафара важип болбойт, каза важип болот. Түшүнүңөрбү? Кафара важип болбойт, каза важип болот, шуну түшүнгүлө. Анан тиги адам балдар орозону уланта берет. Орозо ачылып калган учурларда орозону уланта берет. Ошол күнгү орозону аягына чейин уланта берет, кийин казасын карма берет. Менин оозум ачылып калды эми деп жеп алганга болбойт. Орозону урматтап, сыйлап, ошол күнгү орозону мусаббили, баягы ташаббух бил мусаимин, орозо кармагандарга өзүнө окшотуп, аягына чейин карма берет. Түшүнүңөрбү? Кийин орозо чыккандан кийин бир күн казаны кармайт. Ошондой эле бир адам, аял киши мисалы үзүрлүү болуп калды. Рамазандын башында орозо кармады, асырга жакындаганда, пешиңе жакындаганда үзүрлүү болуп калды, хайыз келип калды. Не кылат десе, орозо болбойт. Бирок ал адам дагы тамак ичпей жебей күтүп турат. Каяка чейин? Күн батканга чейин. Түшүнүңөрбү? Ал эми бир адам, аял киши Рамазан башынан өзү хайыз абалында, үзүрлүү. Анда ал адам жеп иче берет. Ал аял жеп иче берет. Ал башынан ал таза болгон жок, орозого анын немеси баягы ада кылганга шарт табылган жок, анын өкмү башка. Ал эми үзүрлүү болуп калган болсо, же орозону бузуп алган болсо, каза важип болуп калган болсо, андай адамдарга жеп ичкенге болбойт. Не кылган күткөнү жакшы балдар. Анан орозо учурунда тамак ашты, баягы кармабагандар дагы жашырып жегени жакшы. Мусафир, баягы үзүрлүү адамдар дагы жашырып жегени жакшы. Орозонун урматында. Орозону сыйлап урматтап, ошондой кылганы жакшы нерсе. Түшүнүңөрбү? Ошондой эле бир адам темирге окшогон жейилбей турган нерселер жутуп алган болсо, ага дагы шариятыбызда орозосу бузулат дейт. Бирок каза важип болбойт. Каза важип болот, кафара важип болбойт дейт. Биз айтып өткөнбүз бая, каза менен кафара болуш үчүн амдан болуш керек, адатта жейилиш керек. Эреже ушул. Адатта жейилбей турган нерсе болсо, адатта жейилбей турган темир мисалы, топурак, анда каза важип болот жегени үчүн, бирок кафара важип болбойт. Түшүнүңөрбү? Жана дагы бир маселени билип алгыла, кафара бир гана Рамазандын орозосуну бузган болсо атайлап, ошондо важип болот. Мына ушул Рамазан келди азыр. Ушул Рамазандын кафарасын эмес, орозосуну атайлап бузса, ушул адамдын кафара важип болот. Башка орозолордо кафара жок. Назыр орозо кармады, бузду, казаны кармады, бузу берди, нафилди кармады, бузу берди. Буларда эч ким эсиндемей жок, кафара жок. Ал сүрөттөрүндө баарында күнүнө бир күн эле карма бересин. Казаны эле карма бересин, кафара жок. Кафара бир гана Рамазан айындагы орозону бузган болсо, ошо сүрөттө кафара важип болот. Түшүнүңөрбү?
Ошондой эле бир адам мурдуна дары куйган болсо, же кулагына куйган болсо, же ихтикан дейт. Дүбүр жагынан дары койгон болсо, анын орозосу бузулат. Каза важип болот, кафара важип болбойт. Түшүнүңөрбү? Себеби мурун аркылуу дагы жауфу димагга, жауфу миадага не жетет? Жетип калат. Ошон үчүн мурун аркылуу кулак. Албетте кулакта балдар, кулакка суу кирген болсо, кирип кетсе орозо бузулбайт. Кулакка май кирип кетсе орозо бузулат. Айырмасы бар. Түшүнүңөрбү? Суу кирип кетсе бузулбайт. Албетте уламалар атайлап киргизген болсо бузат деген кабылдар айтышат. Бирок суу киргизсе бузулбайт. Май кирип кетсе ал не орозо бузат. Түшүнүңөрбү? Мурундуку мутлак эле мурун менен оозун манфазы бир. Ал эмне кылат? Димагга, миядага жеткен үчүн орозо бузулат. Демек, мурдуңа дары койдуң, кулагыңа дары койдуң, дүбүрүңө дары койдуң, ошол аркылуу дарылар кирип, жауфка жетип калаткан болсо, анда аны менен орозо бузулуп калат. Жана ошондой эле бир адамдын тиши канады балдар. Тиши канап, ошо тишидеги кан жутуп алды. Орозо бузулат. Түшүнүңөрбү? Эгер кан өтө аз болсо бузулбайт. Эгерде кан менен түпүрүк бирдей болсо балдар, шилекей түпүрүк, анда дагы этиятан бузулат. Карасаң жарымы саргарып, жарымы кызарып турган болсо, шилекей менен биригип калган болсо, бирдей болгон болсо, анда эмне болот? Орозо бузулуп калат. Эгерде аз болуп, түпүрүк көп болсо, кан аз болсо орозо бузулбайт. Түшүнүңөрбү? Көбүнчө ушундай болот, орозодо баягыдай. Орозодо тиш тазаласа болот, мисвак менен. Мисвак менен жууп тазалап турсаң болот. Эгер канап кетсе, канды жутуп алсаң, кан көп болсо түпүрүктөн, же түпүрүк менен кан бирдей болсо, ал сүрөттөрдө орозо бузулат. Түшүнүңөрбү? Орозодо балдар тиш тазалаган болот мисвак менен. Баягы паста менен болбойт. Щотка пастаны ошол орозодо оозуңду жапканда, оозуңду ачканда колдонсоң болот. Бирок орозо учурунда болбойт. Түшүнүңөрбү? Ал эми адамдын жыты Аллага жагымдуу деген ал фамус халуфу фаим, бул баягы жыт ашкарадан чыккан жыт. Адам ачка жүргөндө ашкарадан жыт чыгат, ал Аллага жагымдуу нерсе. Ал тиштен чыкпайт. Түшүнүңөрбү? Бирок оозуңар жабыштан алдын тишиңерди паста менен жуусаңар боло берет. Андан сырткары 5 вакыт намазга мисвак колдонсоңор жакшы, тишиңер канабайт, жана тишиңден кан чыгып кетсе, жутуп алсаң, орозоң бузулуп калат. Каза важип болот, кафара важип болбойт. Түшүнүктүүбү? Жана ошондой эле бир адам бирдекенин дамынын көрүп, кийин түпүрүп салса, орозо бузулбайт. Орозо бузулбайт, бирок мындай кылган макрух. Макрух бирдекенин оозуна салып чайнаган, дамын көргөн жакшы нерсе эмес. Эле өзүр менен болсо болот. Мисалы бир адамдын аялдын жаш баласы бар, аны эмизет, карайт, балага тамак бериш керек, башка чайна берет эч ким жок. Анда чайна берсе болот. Чайна берип түпүрүп салат болот. Ошондой эле бир аялдын уламалар айтат, жолдошу өтө жаман болсо, тамагыны карабастан урушса, ага кордук көрсөтсө, алда үзүргө кирет. Анда тамактын дамын көрүп түпүрүп койсо болот. Демек, үзүр менен болсо болот, өзүрсүз андай кылганга уруксат берилбейт. Түшүнүңөрбү? Кусунду боюнча да билип алгыла балдар. Кусуу боюнча. Орозо кармаган адам кускан болсо, эмне болот десе, кусунду балдар ыктыярлуу, гайри ыктыярлуу болуп экиге бөлүнөт. Атайлап кусуу, ыктыярсыз кусуу. Ыктыярсыз кускан болсо, орозо бузулбайт. Өзүңдөн өзүнө көңүлүң айлап кусуп жибердиң, орозо бузулбайт. Атайлап кускан болсоң, биринчиси амдан, экинчиси мил алфам, ооз толтуруп куссаң, орозо бузулат. Түшүнүңөрбү? Эки эрежеси бар. Некен? Атайлап өзүң кустуң, жана ооз тола кустуң, анда орозо бузулат. Эгерде ыктыярсыз кускан болсоң, орозо бузулбайт. Шуну түшүнүп алгыла. Андан кийин дагы бир маселе кусундуну жутуп алуу деген сөз. Кусундуну жутуп алуу балдар, эгерде аз болсо, өзү келип кетип калса, орозо бузулбайт. Эгер көп болсо, анда орозо бузулат. Көбүрөөк өлчөмдө жутуп алган болсоң, анда орозоң бузулат, каза болот, кафара болбойт. Ошол күнүнүн казасыны кармап бересиң. Түшүнүңөрбү? Бир адам не кылды? Орозодо кусту, унутуп калып, кусту. Кийин кусту. Андан кийин күмөн кылды, орозом бузулуп калды деп. Атайлап жеди. Орозосу бузулат, ага кафара важип болбойт, каза важип болот. Түшүнүңөрбү? Ал учурда дагы орозом бузулуп калды деп туруп не кылды? Оозун ачып алган үчүн шариаттагы кафара бар, кафара дебейт, ага не болду? Каза важип болот деп айтат.
Демек, некен орозодо кускан болсо, атайлап кусса, ооз толтура, орозо бузулат. Эгерде атайлабаса, ыктыярсыз болсо, анда орозо бузулбайт. Мына ушул нерселер балдар кыскасы орозону бузбай турган нерселер болуп бөлүнөт. Негизинен орозодо биз шариятыбыз орозо деген бир гана тамак аштан тыюу эмес. Негизги шарияттын максаты орозодо бул адамды тарбиялоо. Биринчи сабырга тарбиялоо, экинчиси нафсты тарбиялоо. Ушул үч нерсе аркылуу шарият эмне кылат? Биздин нафсыбызды тарбиялайт. Хилафын нафска каршы күрөшүү деген ушул. Нафсын каалайт, күн ысып атканда суу ичкиң келип атат, жок ичкен жоксуң. Нафсын каалайт, курсаң ачып турат, тамак жеп. Нафсын каалайт, шахватыңды аткар деп атат. Бирок Кудайдан коркуп, өзүңдү тарбиялап атасың. Мына ушул негизги орозонун максаты. Кимге ушул негизги орозонун максаты хасыл болгон болсо, Аллах субханаху ва таала орозодогу нематтардын баарын ага толук берет. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн орозо деген бир гана ачка жүрүү эмес. Орозо деген бир гана ачка жүрүү, чаңкоо эмес. Орозодо биз ашказан менен кошо көздү да сакташыбыз керек, кулакты да сакташыбыз керек, тилди да сакташыбыз керек, бутту да, колду да, бүт баарын сакташыбыз керек. Ошол толук орозо болот. Кечке чейин эле ачка жүрсөк, бирок баягы эле ушак болсо, баягы эле гыйбат кылып аткан болсок, тилибиз сактабасак, орозо болбойт анда. Орозо ада болушу мүмкүн, Алла Таалам кабыл кылсын, бирок орозого сооп берилбейт. Баягы эле жаман нерсени карабасак, баягы эле жаман нерсени сүйлөп атсак, баягы эле адамдар менен урушуп атсак, анда бизге орозонун пайдасы берилбейт. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кам мин саимин лейса мин сиямихи илля ал-жу вал аташ." Көптөгөн орозо кармаган адамдар бар дейт. Алардын орозосу чаңкоо, өзүн ачка кармап жүрөт, бирок эч бир сооп жок деген. Ошон үчүн орозо бир гана тамактан, жегенден, ичкенден, шахваттан тыюу эмес, орозо деген толук өзүңдү контроль кылуу. Мына ушул бир айда өзүбүздү толук контроль кылсак, Аллах субханаху ва таала калган 11 айды да жеңил кылат. 11 айды дагы өзүбүздү контролдоп жашаганга Алла Таалам толук мүмкүнчүлүк берет. Ушуну унутпагыла. Ошон үчүн Алла Таалам бул айды сабак үчүн бизге берген. Ушуну жакшы өткөзсөк, бул ай кандай өтсө, иншалла калган айлар баары ушундай өтөт. Ошого бул айды күнөөдөн сак болуп өткөзөйлүк. Маулана Шараф Али Танави рахматуллах айтат, күнөөдөн сак болуудун орозодо 3 жолу бар дейт. Биринчиси адамдарга көп аралашпагыла дейт. Адамдарга аралаша берсең эле ушак, бушак, уруш, жанжал боло берет бардыгы. Экинчиси бирдеки алек бол дейт. Орозодо эң жакшы алек боло турган нерсе Кур'ан-ы Карим. Ар дайым Кур'ан менен бол, зикир менен, тоба менен бол. Түшүнүңөрбү? Эмне болду экинчиси? Кур'ан-ы Каримди ар дайым окуп жүр дейт. Үчүнчүсү шайх айтат, эме кыгыла дейт. Бир күнөөгө таказа болсо, күнөө кылган кеше кечке чейин орозо кармап, сеңа нафсыга ишенип, күнөө кылып, ушул калган сообумду жуу бергим келбейт деп өзүңөр тарбиялагыла дейт. Түшүнүңөрбү? Бир нерсени сүйлөп кой, гыйбат кылып кой деп нафсын кааласа, бирөө жаманда, шылдыңда гыйбат кыл деп нафстан таказа болсо, кечке чейин кылган орозомду ушул сөз менен жууп албайын деп өзүң тарбияла дейт. Иншалла ушинтип отуруп сен өзүң тарбиялайсың, күнөөдөн өзүң тазалайсың дейт. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн орозодо тарбиялоонун жолу балдар эң биринчиси эмне экен? Эң биринчиси эмне болду? Өзүң менен өзүң болуш керек. Бир ай жок дегенде элден алысыраак болуп, хилват ыктыяр кылыш керек. Ошондо ушактан, башка нерседен, жамандыктан, уруш талаштан алыс болосуң. Өзүң менен жаша. Түшүнүңөрбү? Эл менен чогуу болсоң дагы өзүң менен алек бол. Зикирде, дуада, истигфарда. Экинчиси Кур'ан, жакшы амалдар, Кур'ан, зикир, тоба, истигфар менен алек бол. Үчүнчүсү күнөөгө таказа болсо, дүнөөгө кылгын келип калса, ошо күнөөдөн тоба кылып, Алла мени сакта, мен орозо кармадым. Ушу күнөө аркылуу кылган күнөө орозомдун баардыгы жууп кетпесин деп өзүңдү тарбиялайсың. Ушул аркылуу иншалла аста барып өзүңдү тарбиялаганга Алла Таалам толук мүмкүнчүлүк берет. Түшүнүңөрбү? Алла Таалам мага дагы, силерге дагы толук орозо кармаганга товфик берсин. Орозодогу берекеттерини, нематтарını баардыгы толук берсин. Саллаллаху алейхи ва алейхи ва сахбихи ажмаин. Амин. Алхамдулиллахи раббил аламин.